Агарып баткан таң ар бир үй бүлөгө жакшылык алып келсин. Эгерде кимдир бирөө бүгүнкү күнү ушул дагы бир жаңыдан аткан күндү тосуп турган болсо, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Биз кайрадан эле кезектеги Өрүкзар студиясынын таңкы маданий музыкалык программасын баштап отурабыз. Албетте, сиздер өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле адам баласы бул жашоого келген соң ар кандай каалоо максат менен жашайт эмеспи. Мына ушундай адам баласынын бул жашоого келгендеги эң чоң максаты же каалоосу бул бактылуу болуу деп айтып коюшат. Бактылуу болуу үчүн биринчи кезекте инсан үчүн ыйман жана ден соолук керектелет эмеспи. Бул жашоодо биринчи кезекте жүрөктө ыйман болгондо бул эң чоң бактылуулукка карай кадам деп айтат. Бирок эле ушуга жетүү үчүн дагы инсанга биринчи кезекте ден соолуктун болуусу зарыл эмеспи. Ден соолук бул табылгыс байлык, ден соолукту сатып алгыс бакыт. Ошондой эле бул ден соолугубуз түгөнбөс кенч, кайсы бир адамдын ден соолугу чың болсо, ал адам бактылуу деп айтып коюшат эмеспи. Мына ушундай биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү адам баласы үчүн, инсандын жашоосу үчүн эң негизги маанилүү болгон ден соолук тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздү бул багытта кеп куруу үчүн сиздерге алдыда кызыктуу инсандарды, дарыгерлерди, сиздер көптөн күткөн жакшы бир кеңештерди сиздер үчүн камдап отурабыз. Андыктан бүгүнкү күндүн таң эрте сиз дагы өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүп, өзүңүздүн мындан аркы жашооңуздун сак саламатчылыкта жана бакубатчылыкта болушуну кааласаңыздар, анда 1 саат бою бизден узабаңыздар. Дагы бир жолу биздин катарыбызга жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүздү бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Кандай гана максат тилек менен бүгүн жумушка же башка бир максатта үйдөн чыгуу алдында турсаңыз, бүгүнкү күн сизге жалаң гана жакшылык тартуулап, жалаң гана ийгиликти сиз тарапка жылуу болсун деген жакшы бир тилектер менен биз алга карай өз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ден соолук тууралуу сөз кылып жатабыз. Сентябрь айында өзүңүздөр жакшы билгендей эле жүрөктүн бүткүл дүйнөлүк күнү катары дагы белгиленип келет. Ошол бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү 1991 жылдан бери белгиленип келе жатат. Бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясынын сак саламат жүрөк үчүн биргели деген урааны менен уюштурулган бул иш-чара 2007 жылы 30 сентябрда Бишкек шаарында өткөндүгү көпчүлүктүн эсинде болуш керек. Бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясына 100дөн ашуун өлкөнүн 189 кардиологиялык уюму биригишкен. Кыргыз өлкөсү дагы бул федерацияга 2006 жылы мүчө болгон. Адистердин айтымында жүрөк кан тамыр дартынан каза болгон адамдардын саны жагынан Кыргыз өлкөсү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет деген маалыматтар дагы айтылып келет. Статистикалык маалыматтарга ылайык, ар жылы республикада жүрөк оорудан көптөгөн адамдар, болжол менен миңдеген адамдар, 18 миңге чамалуу деп дагы айрым бир маалымат булактарында эскерип жүрөт. Каза болгондугу айтылып келсе, дүйнө жүзүндө жылына жүрөк дартынан 17 миллион 500 миң адам көз жумгандыгы айтылып келет. Ошондуктан мындай ден соолукка кам көрүү, анын ичинде биздин жүрөк ооруларын алдын алуу ар бир бүгүнкү күндөгү маанилүү бир маселелердин бири болуп саналат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ден соолук тууралуу сиздерге кененирээк маалымат берүү үчүн жана сиздер ден соолукту кайда барып, кантип чыңдооңуздарга сиздерге багыт берүү үчүн атайын куттуу студиябызга биз конокторду чакырганбыз. Көрсөтүүнүн коноктору менен сиздерди тааныштырып өтсөк, жогорку категориядагы невролог дарыгер, ден соолук медициналык борборунун жетекчиси Файзуллаева Гулира Ахунбаевна бүгүн биздин көрсөтүүдө катышып отурат. Ошондой эле дагы бир коногубуз дарыгер-кардиолог, ультра үн менен текшерүүчү атайын Адис
дарыгерибиз Абдилазизов Авазбек Абдижалилович бүгүн бизде көрсөтүүдө. Эгерде сиздерди дагы ден соолук багытында кандайдыр бир тынчсыздандырган суроолор же көйгөйлөр болсо, экран алдындагы биздин байланыш номерибизге кайрылып өз сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Таң эрте маанайыңыздар кандай келип алдыңыздар? Арбаңыздар. Маанайыбыз эң жакшы. Абдан жакшы. Анда эмесе ушул эң алгачкы эле сурообуз Гулира Ахунбековна сизге болсун. Бүгүнкү күндө ушул кесипти сиздер кантип тандап калдыңыздар эле? Бүгүнкү күндө канча жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келе жатасыздар? Ар бир инсандын бала кезинде жана жаштын тилегин берет деп койбойбу? Мен кичинекей кезимде эле дарыгер болом, врач болом дей берчүкемин да. Ошол Кудайым тилегимди берип, дарыгер кесибин аркалап келе жатам көп жылдан бери. Кичинекейимде эле өзүмдүн кесибимди сүйүп, кандай Кудайдан десемби тандап алганмын да негизи. Абдан жакшы экен. Демек, сиздин жаш кезиңизден ошол кыялданып, ошол өзүңүз алдыңызга койгон максатыңызга бүгүн жетип отурат экенсиз. Бул алдына максат коюп, ага жетүү дагы бир бактылуулуктун негизги формуласы деп айтып жатабыз таң эртеден бери. Ал үчүн бизге биринчи кезекте ден соолук керек экендигин дагы биз белгилеп өтмөкчүбүз. Авазбек Абдижалилович, сиз бул кесипти кантип тандап калдыңыз эле? Кантип ушул баягы бүгүнкү учурда дарыгер болуу бул чоң жоопкерчилик болуп жатканда кантип тандап калдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен бул кесипти негизинен ошо окуу жайды мектепти бүтүп жатып, ошо кайсыл кесипти тандасам жакшы болот, кайсы кесип менен мындай элдерге жакшы кызмат кылабыз, элдердин талабы кайсы кесипте көп да ошону анализдеп отуруп ошо медицинаны тандадым. Абдан жакшы экен. Ошол бүгүнкү күндө Баткен облусунда аябай дарыгерлердин өзгөчө мына акыркы жылдары ошол коронавирус илдетинен кийин дарыгерлердин биздин жашообузда орду абдан маанилүү, жогору экендигин ар бирибиз сезип, ар бирибиз алардын ак халатчандардын эмгегине ыраазычылык билдирип, таазим айтып келебиз да. Мына ушул бүгүнкү күндө сизде атайын ден соолук жеке клиникасын ачууга эмне түрткү болду? Балким биздин аймактын ошол жарандарынын муктаждыгы ушул нерсеге алып келдиби? Ошол жөнүндө билгибиз келип жатат да. Албетте, биз ден соолук медициналык клиникасы 2016 жылдан бери Баткен шаарынын дегеле Баткен областынын районун десем болот, элине медициналык кызмат көрсөтүп келе жатабыз. Бул медициналык клиниканы ачуунун себептери, мен өзүм невролог дарыгер болгондуктан биздин алыскы жолдун шарты алыскы, анан оорулардын акыркы учурда көбөйгөнү, айрыкча инсульт, ДЦП ооруларыбыз калыбына келтирүүчү дарыланууларга аябай алыс жактарга Борбор, Ошко, Бишкекке барып дарыланып жүрүшкөндө негизичи. Анан ошол нерселердин баары көйгөй жаралып, муктаждык жаралып, эмне үчүн бизде жок? Биздин өзүбүздүн элди эле өзүбүздү кыйналбай эле жол кирege кетирген, ошол жакка кетирген чыгымдардын баарын кыскартып эле жакшынакай эле ошол жерде дарыланса болот деген ой максатта ушул клиниканы ачканбыз. Бүгүнкү күндө ушул клиникага кайсы оорулар менен кайрылган бейтаптар дарыланып кетип жатат? Биздин ден соолук клиникабызга негизинен баардык эле оорулар менен кайрылса боло берет. Биздин клиникада амбулатордук жана стационардык жатып дарылануу, эс алуу баарын кирет. Бизде келгенде, биринчи эле бейтап келгенде, алардын баарын баш оору менен азыр неврологиялык оорулар көбүнчө, терапиялык оорулар, муун оору, сөөк оору, грыжа деген остеохондроз, кылымдын пандемиясы деп жатпайбы азыр. Ошол оорулар менен жүрөк оорулар, урологиялык оорулар, гинекологиялык оорулар, көз оорулары, кулак мурун оорулары, ошол оорулардын баарын биз текшерип такай, андан соң кандай дарылануу керек болсо ыкмалары аны талдап, ошол ооруларга керектүү адистер өздөрү кеңеш берип дарылоолорун жүргүзүшөт.
Абдан жакшы экен. Авазбек Абдижалилович, айтсаңыз, ошол бүгүнкү күндө жүрөктүн ооруларынын алдын алуу үчүн кандай аракеттерди кылса болот? Биздин облусубуздагы эң бир белгилүү же бирден бир деп айтсак болот, баягы кардиолог, дарыгер катары сиздин пикириңиз биздин телекөрүүчүлөр үчүн абдан маанилүү. Анткени акыркы кездерде мына статистикалык маалымат көрсөткөндөй, жүрөк илдетине чалдыккандардын саны тилекке каршы күн санап көбөйүп жатат. Бул илдеттер эмнеден улам келип чыгат? Ошол боюнча ошол тармактын атайын бир дарыгери катары сиздин пикириңизди уксак. Бүгүнкү күндө ошо жүрөк кан тамыр ооруларынын эң негизги бул себеби бул адамдардын аз кыймылдагандыгынан болуп жатат. Мына бүгүнкү күндө ошо Европа жана Америка кардиологдор ассоциациясынын ошо чыгарган тыянагы бар. Ошо бул эгер адам көп кыймылдап, тамакты туура тамактанса, анда жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруй турган оорусу азаят экен да. Ошон үчүн мен айтар элем, ошо эң биринчи бул көп кыймылдоо. Күнүнө жарым саат. Бир аптада жок дегенде 3 күн ошондой тренировка кылып туруш керек экен адам. Андан туура тамактануу. Бүгүнкү күндө биздин жана рационго өтө көптөгөн жана мурда жебеген тамактар көбөйүп кетти. Бул жана ГМОлор, ар кандай жана кошулмалары бар тамактар, жеңил сиңирүүчү тамактар, ошолордун баары ошо кандайдыр бир деңгээлде ошо жүрөк кан тамыр ооруларына оорусун көбөйтүүгө өзүнүн салымын кошот да. Ошон үчүн ошондой тамактарды тамактанганда ошондо ойлонуш керек ден соолук үчүн. Ошол. Сөзсүз түрдө биз кыймыл аракетке жана тамактануубузга көңүл бөлүшүбүз керек турбайбы анда? Эгерде ошол сиздерде жүрөк оорусунун бар жок экендигин текшертүү үчүн кайдан кантип кайрылса болот? Ошо бүгүнкү күндө ошо биздин клиниканын базасында көптөгөн шарттар бар. Ошо эхокардиография, ЭКГ, суточный мониторлор бир сутка боюнча ошо жүрөктүн иштешини жана ошо кан басымды мониторлоочу аппараттар бар. Ошолордун жардамы менен жана башка лабораториялык анализдер бар. Ошо жана холестеринди текшерүү, ошол сыяктуу ыкмалар менен биз бүгүнкү күндө ошо дарт аныктоонун өтө эффективный колдоно алабыз. Бүгүнкү күндө ошол кандайдыр бир ошол жүрөк дартына чалдыккандар бар болсо, анда түз эле сиздердин ден соолук медициналык клиникасына келип кайрылып, өздөрүнүн дартына дабаны чогуу сиздер менен биргеликте тапса болот деп айтсак болот турбайбы анда? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ошол ден соолук медициналык борборунун атайын көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлери менен маек куруп жатабыз. Анда эмесе биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ошол биздин жалпы эле бүгүнкү таңкы биздин ошол Өрүксар студиясынын таңкы көрсөтүүлөрүнө демөөрчү болгон, дайыма ошол бизди колдогон биздин демөөрчүлөрдүн жарнамалык тыныгуусуна кезек берели. Анда кезек биздин жарнамалык тыныгууда. Баткен шаарында сиздин саламаттыгыңызга ден соолук клиникасы кам көрөт. Биздин эң мыкты тажрыйбалуу дарыгерлер стоматолог, гинеколог, лор, уролог, кардиолог, окулист, невропатолог, дерматолог, терапевт, лаборатория, физ кабинет, массаж, процедуралык бөлмө 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Баткен шаары, Садыков көчөсү номер 16. Божомол Ала Тоо кафеси. Байланыш номерлери 0771 18 75 83 0776 28 91 83. Ден соолугуңузду бизден чыңдаңыз.
катарыбызга жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу амандык каалайбыз. Ал эми биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ден соолук тууралуу сөз кылып жатабыз. Албетте биздин өлкөбүздө ушул ден соолукту чыңдоо багытында атайын бир топ мамлекеттик деңгээлдеги программалар иштелип чыккан. Алардын бирөөсү ушул Дени Сак улут өнүккөн өлкө аталышындагы программа болуп саналат. Мына ушул биздин дарыгерлерибиздин бардык аракеттери мына ушундай биздин мамлекеттик деңгээлдеги ишке ашырылып жаткан программалардын негизинде жүрүп жатат десек биз жаңылышпайбыз. Андыктан мына ушул биздин мамлекеттик деңгээлде иштелип жаткан программалар тууралуу кыскача сиздердин пикириңиздерди уксак. Мамлекеттик Дени Сак өлкө, Дени Сак улут программалары, мамлекеттик программалардын негизинде бүт мекеме, медициналык мекемелердин баары иш алып барат. Бул жерде көбүнчө жанагы биздин ымыркайларды коргоо, боюнда бар энелерди коргоо, жана дагы бүт жаштын, картаңдардын өнөкөт оорулар боюнча иш алып баруулар, ошолордун баары ошол медициналык мамлекеттик программалардын негизинде иш алып барабыз. Негизи жеке менчик ишкана болобу, мамлекеттик ишкана болобу, биз баарыбыз ошол программалар негизинде бир программанын негизинде иш алып барасыздар. Бүгүнкү күндө мына илим, билим, техника болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүп жатат. Анан ошол эле учурда биздин жарандарыбыз көпчүлүгү жаш балдарыбыздан тартып ушул интернет тармактарында көбүрөөк колдонуп, анан ошонун негизинде өзгөчө ушул жаш балдардагы ар түрдүү кинолорду, ар түрдүү адамдын нервине таасир эткен берүүлөрдү көрүп, анан кыйын баягы учурларга туш болгондор көп деп айтышат эмеспи? Ошол бизде нерв ооруларына чалдыккандар бүгүнкү күндө көппү? Эгер болсо аларды дарылоонун кандай жолдору бар? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул нерв оорулары десе эле бул бир гана нервтин оорулары деп ойлойт да, могу нерв системасынын жабыркашы депчи. Бул нерв ооруларына мисалы бизде көп кездешүүчү баш оору, ал деле көп башка оорулардын деле симптому болуп эсептелинет. Азыркы учурда остеохондроз, грыжа деп коюп атпайсызбы? Анан нерв оорулары өзү негизинен борбордук нерв оорулары, анан перифериялык оорулар болот. Негизи жанагы суук тийүүдөн, инфекциялык оорулардан, энцефалит, менингит деген оорулар, тубаса жанагы оорулар болот. Алар дагы көбүнчө эненин кош бойлуу кезинде туура эмес өзүн кароодо көптөгөн ооруларга, жанагы грипп деп коебуз, тумоо, сезгенүү, ошондой оорулардын негизинде кош бойлуу кезинде бала дагы жабыркап калышы мүмкүн да. Ошонун негизинде жанагы детский церебральный паралич деп коюп атпайсызбы? Азыр тубаса ооруларыбыз дагы аябай көбөйүп кетти. Дагы бул оорулардын азыркы акыркы пандемия учурунда бизде көп сиз айтып өткөндөй эле телевидениядан фейковый маалыматтар, ошолордун баары дагы адамды керексиз баягы маалыматтар менен көп нервтик ооруларга алып келип койду да. Негизи биз деген ишенчек, адамдын негизи жан дүйнөсү кыйналып, коркуу сезимдер ошол учурларда ошол маалыматтарга ишенип алып, көп нерв оорулары чыгып, азыркы учурда ошонун кесепеттерин дарылап жатабыз да. Ковид оорусу менен ооругандан кийин дагы көп оорулар соспейтаптарыбыз постковидный синдром, ковидтен калган калдыктарды жана ооруларын дарылап жатабыз азырчы бүт эле. Рахмат, биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн атайын суроолор келип жатат. Бир экөөсүн окуй кетели. Акыркы сандары 472 менен аяктаган телекөрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Клиникаңыздарда нейрохирург врач барбы? Менин балам жаш 6-да башынан опухоль алдырдык, бирок Бишкекке барып консультация керек. Анан МТР аппараты барбы? Мен Кадамжай районунан боломун деген телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Сиздердин жообуңуздар? Саламатсыздарбы? Сиздер биздин клиникада бул нейрохирургиялык ооруларга негизинен оперативдүү жардам көрсөтүлүптүр. Менин түшүнүгүм боюнча бул балага. Аларды бизде текшергенге МРТ деп коебуз, магниттик резонанстык томография деген биздин Баткен шаарында азыр иштеп жатат. Ошолдон текшерилип керек болсо. Анан бул операциянын кайра жасалбайт. Ал операцияны болгондон кийин аны
жана операциядан болгон калдыктарын калыбына келтирүүчү гана дарылануу керек да негизи. Кеңеш бере алабыз. Нейрохирург дарыгер Баткен жок. Баткен шаарында негизи. Сиздер бирок багыт кеңеш бересиздер. Кеңеш берип, кандай дарыласа болот, кантип караса болот, эмнелерди кылса болот деп кеңеш берип дарылап бере алабыз. Абдан жакшы. Дагы бир телекөрүүчү суроосун узатыптыр. Акыркы сандары 175 менен аяктаган телекөрүүчүбүз. Урматтуу Өрүксар студиясы сиздерге суроо дейт. Гулира айымга дейт. Ден соолук борборуна акча төлөө жолу менен дарылануу жолдорунун шарттары жөнүндө түшүндүрмө берип коюңуздар деген суранычы экен. Албетте жеке клиника болгон үчүн ал акы төлөөнү камсыз кылат. Анткени ал жерде иштеген дарыгерлердин эмгек маянасы бар дегендей. Ошол төлөө кызматтары кандай, дарылануу? Биздин клиникада бир күнүнө 1300 анын ичинде бизде бүт текшерүүлөрдүн баары кирет, лабораториялык, функционалдык баары. Андан кийин дары куюу, уколдору да, дары дармектери да кирет. Адистердин кеңеши, дарылоосу, бизде физлечение бар. Физлечениянын бир 14-15 түрү бар, алардын баары кирет. Массаж, укалоо, пиявки деп коебуз, сүлүк менен дарылоо, ийне. Ошолордун баары ичинде биздин шарттарыбыз ысык тамак беребиз 3 маал. Бөлмөлөрүбүз жылуу, шарттары ыңгайлуу, ысык суу, муздак суу дегендей жашоого керектүү шарттардын баары бар. Ошонун баары ичине күнүнө 1300. Ооруларыбыз 5 күн жатканы бар, 10 күн жатканы бар. Бетаптар негизи шартына карап дарыланып, ден соолуктарын чыңдап кетсе болот. Жөн эле бир ооруга чалдыкпастан жөнөкөй эле өзүнүн ден соолугун калыбына келтирип, эс алып, ошол эле учурда дарыгерлердин дайыма көзөмөлүндө болуп, ден соолугун калыптандырууга абдан бир жакшы мыкты шарттар бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү алга карай улантабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз сиздерге мына ушул айтып жаткан кызматтарды жөн эле оозеки эле айтып көрбөстөн, алдыда биз сиздерге практикалык бөлүктү дагы тартуулайбыз. Ден соолук бул ар бир адам үчүн алмаштырылгыс, табылгыс байлык, түгөнбөс кенч болот эмеспи? Ар бир адамдын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын ден соолукту калыбына келтирүү максатында бир топ чараларды колдонуп турушу зарыл. Мына ушул багытта биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө бизге ошол ден соолукка кам көрүүнүн дагы бир жол жобосун көрсөтүү үчүн Ден соолук медициналык борборунун массаж боюнча атайын адиси Мурзакаипов Нурланбекти чакырганбыз. Анда эмесе биз Нурланбек мырза менен биргеликте мына ушул өзүнүн кайсы багытта кандай жумушту жасаганда адамдардын ден соолугуна пайда келгендигин сурап көрмөкчүбүз. Нурланбек мырза, кутман таңыңыз менен, кандай келдиңиз? Биздин ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиз массаждын кайсы түрүнү бизге көрсөтүп бересиз? Мен массаждын мануальный классический точно аралаштырып, адамга остеохондрозуна жана ошондой эле кандардын сүйлөшүүсүнө, позвоночниктердин отуруп калуусун чоюуга, ортодогу эки позвоночниктин ортосунда дисканын өз калыбына келтирүүгө, ошолорго массаж жасайбыз. Бул нерселерди жасагандан кийин башка кан айлануу бир класста жакшы болот. Отуруп турганда баш айлануу, баш караңгылоо деген нерселер алдын алуу болот массаж менен. Анда сиз баштап ошону жасап айтып бере бербейсизби? Биз аны көп болуп көргөнчө сизден ошол эмне үчүн пайдалуу, кандай болгондо кандай пайдасы бар жогу көрөлү. Мунун биринчи массажды баштаганда биринчи өзүбүздүн колубузду тийгизип, денесин көндүрүп алабыз. Чучутпастан, кийин майын сүйгөп, майын жасайбыз. Массажды баштаганда бир четтен баштайбыз. Сөзсүз түрдө массажды жасаганда атайын бир майды же да башка каражаттарды колдонуу зарылбы? Денесин карап көрөбүз. Эгерде тузу болсо, шлакы болотун болсо, биринчи тузун алып алабыз. Медовый массаж деп коет аны. Асал менен тузун алып туруп, аркасынан массаж беребиз. Ошондо эффект жакшыраак болот.
Демек ошол Бул жерде азыр бал менен тузду алуу дагы бул массаждын остеохондрозун немесин алдын остеохондроз жоголот. Ошол менен сөзсүз түрдө биринчи кезекте Биринчи кезекте эгерде талап кылынса, мына ушундай бал менен адамдын денесинде ашыкча туздарды чыгарып салып, андан кийин массажды жасап баштайсыздар. массажды жасап баштайбыз ошондой. Бул жерде өзүнүн моундай булчуңдары бар. Булчуңдарда нерв тамырлары өткөн, кан айлануу тамырлары бул жерге кысылып калган себептен бул жерде массаж жасайбыз. Биринчи адамга карап секинирээк көндүрүп алабыз. Жумшак жасап. Ар бир массажды канча убакытка чейин жасайсыздар? Минимум 25-30 мүнөт болот. 25-30 мүнөт, эң аз дегенде 25-30 мүнөткө чейин жасалат. Бул массаж ошол денеге пайда алып келеби, дагы кандай кошумча бир адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу, бир илдетке чалдыкканда же бир талыган, чарчаган, байкаганда гана сиздерге массажга келиш керекпи, же дайыма массаж алып жүрүшү керекпи? Эгерде ден соолугу таза адам 6 айда бир курс алып турса, бул өзүнүн ден соолугуна алдын ала лечение алып жүргөн болот. Эгерде уюп, талып, остеохондрозу болгондон кийин, анда 3 ай сайын бир курстан алып турганы бул өзүгө жакшы. 3 ай сайын бир курс болгондо ал канча күн алыш керек? 11 күн алуу керек. 11 күндө биз тузуну жана массажны алганга жетишебиз. Мына ушул 11 күндө сиздерге келип кайрылганда анын акы төлөө жактары кандай болот? Биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн суроолор келип жатат. Бир массаждын баасы канча болот деген бир суроо бар экен. Ошол эле учурда массаждын түрлөрү боюнча дагы баалар өзгөрөбү деген дагы бир телекөрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Массаждын түрлөрүнө карап баасы коюлат. Остеохондрозуна туз алганда ага денсина, өзүнчө общий массаж болсо комплект ага денсина, жартыганда ага денсина болуп белгиленип калат. Демек ар бир массаждын өзүнүн баалары бар, Массаждын түрлөрүнө карап. Түрлөрүнө карап, орточо бааларын билсек болобу? Ортодо баалары 200-250 сом болот. Демек, биздин денебизди дайыма дени сак алып жүрүү үчүн, эгерде биз дайыма өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүнү кааласак, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай биз денебизге кам көрүп, эгерде ден соолугубуз таза чың инсандар болсок, анда 6 айда бир жолу ушундай массаж алып турушубуз зарыл экен. Эгерде биздин ден соолукта кандайдыр бир массажга муктаж белгилер байкалса, анда ар 3 ай сайын ден соолугубузга ушундай кам көрүп турушубуз керек экен. Массаждын баасы өтө кымбат эмес экен. Эң аз баасы 200-250 сомдун төгөрөгүндө экен. Бул албетте биздин ден соолугубуз үчүн сөзсүз түрдө пайдасы тиет деп ойлойбуз. Азыр ошондой сиз массаждын кайсы бөлүгүн көрсөтүп жатасыз? Мен азыр бул жерден желкесинен остеохондрозго карап иштеп жатам. Лопаткасын карайбыз. Бул жерден лопаткасы жабышкан болсо бул кол кирбейт. Лопатка ачык болсо бул кол кирип кетет да биздин колчу. Мында өтө жакшы лопаткасычы. Мында эгерде бул лопаткага кол киргенде биздин колубуз мында кенен бул жака келет. Эгерде лопатка жабышып калган болсо биздин колубуз мында келбей калат да. Жетпей калат. Бул жактан дагы кенен жетет да. Эгерде лопатка жабышкан болсо жетпей калат. Биз ушул нерсени жетпесе биз жеткиргенге аракет кылабыз. Массажын жасап, жумшатып, лопаткасын ачабыз, мындай кылып. Кайсы учурда көбүрөөк инсандын далысы жармашып калат? Физзарядкасыз жүргөн адамда көбүнчө, анан компьютерде отурган адамда, бизде физический жумуш болгондуктан азыркы учурда көп кездешип атат бизде. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер ошол бир орунда отуруп көпкө иштесеңиздер, же болбосо сиздерде кандайдыр бир ошол компьютердин алдында көп отурсаңыздар, кыймыл аракети аз жумуштарда болсоңуздар, же өзгөчө жашы өтүп калганда кыймыл аракет азаят эмеспи? Ушундай учурларда болсо, сөзсүз түрдө биз ден соолугубузга кам көрүп, мына ушундай массажды алып турсак болот экен. Ал эми мындай массажды алуу үчүн биз атайын ошол ден соолук медициналык борборуна кайрылып, биздин Нурлан мырза сыяктуу атайын массаж жасоочу адистерге кайрылып, биз сөзсүз түрдө маалымат алсак болот экен. Башка дагы өзүнчө массаж жасаганга болобу?
Эгерде массажист адамдан алса жакшы, чтобы жасаганда ар бир адамга өзүнчө күч иштетилет. Бир адамга тегиз күч иштетилбейт. Бир адамга катуураак иштетилсе, экинчи адамга катуулук кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн билген, окуган адамга жасаса, ошондо алган адам дагы массаж алгандай болот. Эффект жакшы болот, лечение жакшы болот. Үй шартында биздин жарандарыбыз өздөрүнүн ден соолугуна ошол талып жатат деп эле балдарын тебелетип же болбосо үй шартында эле ушундай бир массаж жасаганга аракет кылышат да. Буларга сиз адис катары эмне дейт элеңиз? Адис катары мен дебелеткенге каршымын. Чтобы дебелеткенде позвоночниктерге кирип кеткен учурлар келип атат бизде. Аны чыгаруу өтө кыйын болуп атат. Позвоночникти такым менен дебелеп алганда кокусунан позвоночник ылдый кирип кетет. Ошол чыгуу өтө кыйын. Ал өтө чыгуу менен ал өзүгө уюп, талып, кири жанап келип чыгарат ал. Ошон үчүн мен үй шартында дебелетпесин сунуштайт элем. Абдан жакшы, таң эрте келип бизге пайдалуу маалыматтар менен түз эфирде бөлүшүп бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө ден соолук тууралуу сөз кылып жатабыз. Ошол эле учурда биз ден соолукка кам көрүү үчүн атайын массаж алуунун жолдору тууралуу биз атайын адистен кеңеш уктук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ден соолук тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми ден соолукка кам көрүү үчүн айрым бир медициналык кызматтарды сиздерге түз эфирде сунуштап берип жатабыз. Кайра эле мына ушул ден соолук медициналык борборунун адистери биздин ден соолугубузду чыңдоо үчүн сүлүк коюу кызматы менен сиздерге түз эфирде тааныштырат. Анда эмесе келиңиз, бизге сүлүк коюу үчүн атайын медициналык кызматкер айымды чакырганбыз. Сиз сүлүк коюп баштасаңыз, ал тууралуу, бул кызмат тууралуу, бул эмне үчүн пайдалуу, Гүл эжеке өзүңүз айтып берсеңиз, сиз баштай бериңиз. Бул ден соолукка кандай пайдасы бар, Гүл эже? Бул эмне үчүн коюлат? Сүлүк, курт менен дарылоо негизи чыгыш медицинасы, тибетская медицина деп коебуз. Бул бизден Кытайдан, Япониядан, Кореядан келген негизи. 17 бул сүлүктүн өзүнүн составында, бул шилекей безинин составында мындай аябай көп протеин, белок, ферменттер аябай көп экен да. Гирудин деген өзүнүн ферментин, белогун бул кандын денеге берип, андан соң бул жерде кан суюлтуп, негизи мунун кан суюлтуу, керексиз зат алмашуулардын жакшыруусуна көп жардам берет. Иммунитетти көтөрүүгө, ошол эле биздин булчуңдарыбыздын астында керексиз заттар, лимфосистема деп коебуз да, ошол лимфосистемасын ойготуп иштетүүгө бул аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизет да негизи. Акыркы учурда бул курт менен сүлүк менен дарылоого элдерибиз көнөтүштү, аябай талап чоң, көп сурап келишет бизге дагы, сүлүк өздөрү эле сурап сүлүк коесуңарбы деп. Бизде сүлүк коюу кызматы дагы жакшы жолго коюлган. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол сүлүк коюу үчүн адамдын денесиндеги ашыкча кандардан арылууну каалагандардын баары же кандайдыр бир денеде бүдүр же башка бир ушундай белгилер пайда болгондо сөзсүз түрдө ошол сүлүк коюу менен дарыласа болобу? Бул сүлүк коюу деле бул кайсы ооруга болбойт деген суроо туура болот да негизи. Бул сүлүк менен деле оорулардын бүт эле түрүн дарылайт. Бул деле лечениянын, дарылануунун бир түрүнө кирет да. Кайсы учурларда болбойт. Көбүнчө температурабыз бийик учурда болбойт. Бир жерде бир ачык жаракат алганда болбойт. Калган учурларда кан суюлуп кеткен оорулар болот да адамдардын, ошол учурларда болбойт, калган учурларда болот. Анан бардык эле оорулар дарылайт. Остеохондроз, жанагы эле баш оору, давление көтөрүү, зат алмашуунун бузулушу, чарчоо, уйкусуроо бүт ооруларда кеңири пайдаланылат. Рахмат. Анда бизде ошол
бүгүн мына ушул сүлүк менен ушинтип эле дарыланып жаткан инсандарыбыз келип кайрылып өздөрүнүн ошол алган медициналык кызматтарына кошо мына ушул сүлүк коюу менен дагы өздөрүнүн ден соолугун чыңдаса боло тургандыгын биз көрө алдык. Анда биздин медициналык кызматкерлерибиздин ушул кызматтарынан толугураак дагы маалымат алып, таанышуу үчүн сиздердин клиникага биздин жарандарыбыз барып кайрылып, ушундай өздөрүнүн дагы кошумча маалыматтарын алса болот деп багыт берип өтөлү. Бизде дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда дагы башка кызматтар бар. Сиздер көргөндөй эле ушул сүлүктү коюу үчүн атайын адистерге барып кайрылсаңыздар болот экен. Бизде дагы бир жакшы кызмат, көпчүлүк учурда акыркы кездерде абдан керектүү болгон кызмат, ийне саюу кызматы бар. Андыктан биз алдыдагы жакан тыныгуудан кийинки кызмат тууралуу дагы сиздерди тааныштырып өтмөкчүбүз. Ден соолукка кам көрүү үчүн дагы бир медициналык кызмат бул ийне саюу. Бул ийне саюу кандай биз сиздерге түз эфирде көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе ушул ден соолук медициналык борборунун дагы бир адиси, сиз өз жумушуңузду жасап ийне саюуну баштай берсеңиз, ага чейин биз Гулира Ахунбековна сизден сурап турсак, ушул ийнени кандай учурда саят, кимдер алса болот? Бул кандай ийне? Бул негизи ийне саюу бул акупунктуралык диагностика дарылоо деп эсептелинет. Бул дагы ошол биздин чыгыш медицинадан, эзерки медицинадан келген. Бул ийне саюуда ийнени жумшак ткандарга, булчуңдарга сайып, керектүү точкаларга коюлат бул ийнелер. Ошол точкаларга коюлгандан соң алар мээ менен жүлүн менен кетип, сигналдары ошондон ооруган жерлерге пайдасы тийип, дарылоосу камсыз болот да негизинен. Бул ийненин көбүнчө бизде уйкусу качканда, баш ооруганда, көбүнчө травма алгандан кийин кайра калыбына келтирүүдө, нервтерди ойготууга аябай чоң таасирин тийгизет да. Бут кол иштебей калган, инсульттан кийинки абалдарга аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизип, бул дагы дарылоонун бир ыкмасына келет. Ийнелер негизи бир жолу гана иштелүүчү ийнелер болот. Булар бир жолу иштелип, андан кийин алар ыргытылат. Абдан жакшы экен. Биз маектешкенче бул жакта биздин атайын адисибиз бейтаптын керектүү точкаларына атайын ийнени сайганга жетишти. Анда атайын сиздердин жамаатка ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн таң эрте ушундай көптөгөн маалыматтарды келип биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай жооптуу жана түйшүктүү ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүгө көптөгөн каалоо тилектер, жакшы бир саамалыктар, ден соолук медициналык борборуна ыраазычылыктар келип жатат. Биз сөзсүз түрдө өз даректерине сиздердин жиберген билдирүүлөрүңүздөрдү жеткиребиз. Биздин бүгүнкү көрсөтүү мына ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин бүгүнкү таңкы көрсөтүүбүздө биздин режиссердук пультта биздин Нургүл Мурзахматова аттуу кесиптешибиз болду. Ал эми эфир технигибиз Эргалы Мураталиев болду. Биздин операторубуз кадимкидей эле Автандил Ахматуулу болду. Ал эми 1 саат бою көрсөтүүнү сиздер менен мен Канышай Ашымова алып бардым. Келерки таңкы көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар.